Кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, азыркы кыргыз адабиятына чыйыр салгандардын бири, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, журналист, анан да эң башкысы улуттун биринчи профессору. Өткөн кылымдын 20-жылдарында дүйнө өзгөрүп, жашоонун агымы жаңы нукка бурулуп жатканда, элинин сабаттуу болуусу үчүн күрөшүп, өмүрүнө коркунуч жаралганда дагы артка кайтпагандардын бири. Ал биринчи окуу китебин жазып, биринчи сүйлөмдү түзгөн. Ал гана эмес, биринчи суроо иретиндеги табышмакты жазган. Ошол табышмак азыркыга чейин логикалык суроонун уникалдуу үлгүсү катары айтылып келет. Кийин дагы далай илимпоздор чыгып, далай китептер жазылды. Бирок биринчиси алгачкы болгондугу гана эмес, негизгиси болгондугу менен дагы өзгөчө. Ал Манас деп жүрүп, Манас деп каза болгон мугалим. Ошол мезгилдерде элдин көбү сабатсыз. Анан булар мурдараак окуп алышып, анан жаңа орус түзем мектебинде окуп, орусча билип калышып. Анан булар сабаттуу киши аз болгондо, Совет бийлиги орногондон 20-жылдан баштап Касым Тыныстановдор уже ишке аралаша баштайт, 19-20 жаштан баштап. Абдрахмановго бир мектепте окуганбы? Экөө бир мектепте деп айта албайм, бирок экөө тең орус түзем мектебинде окуган да. Караколдо окуган экөө тең. Бирок экөө бири билбей калышка мүмкүн эмес. Бир мектепте окубаса дагы эки Караколдо 3-4 мектеп болгон да, мусулман мектеби болгон, орус түзем мектептер болгон, ар кандай мектептерде. Экөө бир мектепте окуган жок деп айта албайм. Бирок экөө Караколдо бир окуган, экөөнүн жашы да бир, экөө тең 1901-жылы туулган. Экөө тең билимдүү. Экөө бирин-бири билбей калышка, тааныбай калышка эч мүмкүн эмес. Экөө бирин-бири жакшы билген. Бирок мен ойлодум буларды экөө анан мына башкасын жөнүнө коелу. 27-жылы Касым Тыныстанов министр болот. Тигиши Совминдин төрагасы болот. Анан кандай экөө бирин-бири билбейт. Экөө бири-бири жөнүндө бир сөз жазбайт, бир сөз айтпайт. Мен таппай жүрөм. Балким тапкандар болсо мага берсе аябай ыраазычылык билдирем. Мен экөөнүн билим берүү системасына байланыштуу Касымга указания көрсөтмө бергени же болсо талкуулаганы же болсо Касым бир боорек маселени чечип бериңиз деп барган жөнүндө фактыларды издеп жүрөм, таппай жүрөм да. Бир кезектерде китеп чыккан ошол 20-30 жылдардагы бир эки бөлүк менен. Мен ошолордун бүт баарын карап чыктым. Жок, неме курулуш, маданий курулушка байланыштуу, тилдик курулушка байланыштуу, эки
документтер чогултуп токтомдордун баары бар. Экөөнүн беттешип бирине бири маселе койгонун так таппай жүрөм да. Бул мага чоң табышмак бүгүнкү күндө. Эмне үчүн ошол кездеги эң билимдүү, эл үчүн баштарын канжыгага байлап койгон саясий ишмерлер бирине бири маселе койгон эмес. Бирине төмөн эле бирөө министр, бирөө министрлер советтин төрагасы болуп турганда. Түз жетекчиси. Анан ушул мага чоң табышмак. Мен таппай жүрөм. Сен дагы эки жакка көп барасың, изилдеп жүрөсүң, кокустан ушундай маалымат болсо сөз айтасың мага. Албетте, Жусуп Абдрахманов менен Касым Тыныстановду байланыштырган жагдайлар көп. Анткени 1927 жылы биринчиси Кыргыз автономдуу советтик социалисттик республикасынын биринчи өкмөтүн жетектегенде, экинчиси агартуу комиссары, азыркыча айтканда билим берүү жана илим министри болгон. Демек, тарыхтын дагы бир азыркыга чейин белгисиз болгон сырдуу барагы бар. Ал тууралуу дагы келечекте сөз болот деген зор үмүт бар. Эми болсо, биринчи профессор тууралуу сөздү башынан баштайлы. Касым Тыныстанов жогоруда айтылгандай эле 1901 жылы азыркы Ысык көл районундагы Чырпыкты кыштагында туулган. 1909-12 жылдары ошол жердеги мусулман мектебинде окуп, андан кийин Сазановка айылындагы өзбек медресесине кирет. 1914-16 жылдарда болсо Караколдогу орус тузем мектебинде билимин уланткан. Атайын ошол 8-9 кылымдарда эле диний билимдүү кадрларды даярдаш керек болгон. Ошондуктан ошол диний мекемелердин, мечиттердин аймагында атайын диний мектептер болгон, алардын жогорку медреселер болгон. Ал гана эмес, диний университеттер, эң биринчи университет бул ислам динине тиешелүү. Анан бул кадимий мектеп, бул адаттагыдай кадимкидей мектеп деп кыргызча которсок болот. Бул ошол исламдын кат сабастыкты жоюп, анан негизинен ошол исламды, Куранды, ислам дининдеги негизги адабияттарды, түшүнүктөрдү, исламдык укукту, исламдык каада салттарды, мисалы үчүн хадистерди окуган мектеп болгондо. Он 19-чы кылымда бул дүйнө өнүгүп, билим берүүдө өнүккөн, ошондо баягы исламдык билим берүү артта калганда, анткени ал жерде көп жагынан 19-чы кылымдагы сабактар киргизилген эмес да, ошондуктан Исмаил Гаспаралы деген Кырым татары атайын киришип, жадиттик мектеп, жаңы усулдук жадит мектеби деген бул жаңы усулдук мектеп деп аталат. Анан ушул жаңы усулдук мектеп түзүлө баштаган. Ал мектеп европалык принципте кадимкидей класстык комплектиленип, ал жерде атайын программалар түзүлүп, ал бир саат өзүнчө бир мезгилге, мисалы үчүн 40 мүнөткө уланылып, жумалык сааттар, атайын түзүлгөн расписаниялар киргизилген дагы, атайын бир класстык бөлмөлөрдө окутулууга, ал бир нече класстан турууга, бир нече баскычтан турууга, мисалы үчүн башталгыч мектеп, андан кийин ортоңку мектеп, анан жогорку мектеп дегендей түзүлүп, андан ары университеттик баскычтар бөлүнгөн система түзүлгөн. Мына ушул жадиттик мектеп деп аталат. Биздин Кыргызстанда көбүнчө жадиттик мектептин башталгыч гана бөлүгү, башталгыч класстар камсабатын жолдонго жеткен. 1916 жылы Кыргыз тарыхында кара тамгалар менен жазылып калган Каргашалуу үркүндө эл менен Кытайга качып, 2 жылдан кийин гана туулган жерине келген. Бирок өз үйүнө эмес, көл башындагы Тепки айылында жашаган тайекелерине. 1919 жылы Ташкентке келип, Казак-Кыргыз агартуу институтунун даярдоо бөлүмүнө кирет. 1 жылдан кийин анын 1-чи курсунун студенти болот. Ошондон тарта эле окуу менен кошо ишмердүүлүгү дагы башталган. 1920-24 жылдары өрүш,
Ак жол гезиттеринде, Жас кайрат жана Сахна журналдарында иштейт. Ошол жылдары тагыраагы 1924 жылдын 7 ноябрында Ташкенттен Кыргыздын туңгуч Эркин Тоо гезитинин алгачкы саны чыккан. Жылдары окууну бүтөт Ташкентте. Андан ден соолугуна байланыштуу кетип калат. Анан негизги маселе тил, кыргыз тили боюнча китептерди жазып, иштеп, драмдын театрдын директору болот, чыгармачылык менен иштейт, билим комиссиясынын төрагасы болот, академиялык комиссия. Ошолордун төрагасы болот. Ишенал Арабаев экөө чогуу иштешет. Ишенал Арабаев төрага алып турганда ал тегиши эле мүчөсү болот. Бул жалаң ошол билим берүү агартуу системасын иштеп аткан. Анан ошо агартуу система иштеп атканда муну алып барып министрликке коет. Анан кайра 30-жылы ден соолугуна байланыштуу арызын жазып, өзү жазып берип коюп кетип калып, көлгө кетип калып, эс алып, чыгармачылыгы менен иштеп, жана илимий грамматика жазам деп ошонусун жазып кетип калат. Ага чейин жана неме болгонго чейин жана илим комиссиясында иштеген. Илим комиссиясы дегенде казак менен бирликте болгон Ташкентте. Андан бөлүп чыгышкан. Кыргыз билим комиссиясы деп түзүшкөн. Андан академиялык комиссия болгон. Анан кайра билим комиссиясы болгон. Ошентип, ошонун баардыгында Касым Тынстанов болгон. Анан терминология маселесине аралашкан, Бакуга барган, съездге барып доклад жасаган. Бул ошол жалаң агартуу системасында иштеп келген бул киши. Китеп жазган, чыгармачылык менен иштеген. Бүт грамматикаларын баарын ошо жазган да киши. Окуу деген аталыштагы китепти Касым Тынстанов 24-жылы чыгарганда өзүнүн баш сөзүндө жазып турат. Тез аранын ичинде 2 айдын ичинде даярдаган экен. Бирок бул китептин билим берүү тарыхындагы орду да өзгөчө да. Мен ошол китепти караганда абдан таң калып калдым. Биринчиден, ошол кезде маалыматтык жагын абдан күчтүү берген. Деги турмуштагы жашоодогу бардык маалыматтар, ал тургай оорулардын түрлөрүнө чейин, ошол витаминдерге чейин берип атат да. Анан экинчи жагы ошол китепте балдардын азыр биз актуалдуу деп аткан ой жүгүртүүсүн өстүрүүнү абдан күчтүү берген. Мисалы, талаага тай өнүп деген чыгармасы бар. Ошондо абылдын атасы тай алып бер десе, балам сен тайыңды талаага эгип койдуң десе, баласы таң калат да, мен атам тамашалап атабы деп. Көрсө ошо талаага таруу эгип койгон экен. Кийин анан тарууну жыйнап, ороого салып, анан жазда таруу кымбаттаганда анан баласына тай алып берет да. Бул ошол азыркы бүгүнкү күндө актуалдуу аткан маселелерди көтөрүп атат. Анан сырткары дагы бир балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрүү боюнча бир мисал келтирилет. Мен азыркыга чейин балдарга да берем, мугалимдерге да берем, көбү таба алышпайт. Мисалы ошол жерде айтат, 2 киши келип атып алтын таап алды дейт да. Анан акылмандан сурап экөө талашып калды дейт. Мен биринчи таптым десе, мен биринчи ала коеюн деп экөө талашып атат дейт. Ошондо акылман айтты дейт. Тиги дөңдөн бери карап мага жарышып келгиле. Кимиңердин атыңар артта калса, ошол алтынды алат деген. Азыр жообун эч ким айта албайт, көп кишилерден айта албайт да. Ошол биринчи китепке киргизген табышмагы да, жообу ошол экөө аттарын алмашып алат дагы, анан баягы жанталашып чабат да. Мындай караганда логикага сыйбайт. Атым артта калсын, кайра экөө жанталашып чаап келетсе. Касым Тынстановдун ошол китебиндеги карап көрсөк, азыр да ала турган жактары көп. Ушундай 3 багытта күчтүү берген деп айтсак болот. Ушул маалыматтык жагын карап отурган кезде, ошол кезде баягы маалыматтын бир булагы катары турмушта эмне маалымат керек болсо, ошолордун баарын киргизгенге аракет кылган. Экинчиси ошол жаңычылыкты, жаңы маалыматтарды, жаңы өзгөрүүлөрдү киргизген. Үчүнчүсү жанагындай балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө аябай күчтүү багыт жасаганда, азыркы күндө биздин китептер дагы бул жагына кичине аксайт. Балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрсүн. Муну бир жаңылык катары айтсак болот. Эми таланттуу кишилер бардык жагынан таланттуу болот экен. Ал киши мамлекеттик ишмер катары дагы, коомдук ишмер катары да жана билим берүү багытында аракет кылса, бул жагынан дагы бир өзгөчө кашкайып көрүнүп турган чыныгы татыктуу инсан да. Чейин чыгара 24-жылы Ишенал Арабаев экөө китеп чыгарат. Ишенал Арабаев экөө жазат. Биздин балдарга дагы кыргыз тилин предмет катары окуталы деп 3 айдын ичинде китеп жазып чыгарышат экөө. Ишенал Арабаевдин алпеси, Касым Тынстановдун хрестоматиясы 24-жылы чыгарат экөө, мартта чыгарышат. Кыргыз тилинин алпеси деп кой, хрестоматия. Тексттердин жыйындысы, Касым өзү түзгөн тексттерди. Өзү түзүп ошол балдар окуш керек да, бир текст. Анан ошол текстти түзүп хрестоматия 24-жылы чыгарган китеп. Ишенал Арабаев атабыз болсо ага чейин 11-жылы алпежак төт оку дегенди Уфада чыгарган, анан Оренбургда жаз өрнөктөрдөн 12-жылы китеп чыгарган, андан кийин өзү көп макалалар жазган.
Касым министр болгонго чейин жана алпейсинде түзгөн. 1925 жылы Кыргыз автономиялуу облусунун академиялык борборунун кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалат. Ал кызматта 1926 жылга чейин иштеп, ошол эле убакта Эркин Тоо гезитинин жооптуу редакторунун дагы милдетин кошо аркалаган. Ошентип, жалаң билим берүү, адабият тармагында эмгектенген. 1927 жылы болсо Кыргыз автономдуу советтик социалисттик республикасынын эл агартуу комиссары болуп дайындалган. Ал Кыргыз тарыхындагы ошол тармакты башкарган алгачкы жетекчи. Ошондагы өлкө тарыхындагы эң жооптуу милдет жүктөлгөн. Анткени ал жаңы замандын шартында өз элинин сабаттуулугун жоюп, билимдүү жаштарды гана эмес, улуу муунду дагы тарбиялашы керек эле. Тармакта адистер жетишпегендиктен окуу китептерди жазууда дагы өзү киришкен. Аны менен катар жаңы маданият журналындагы редакторлук милдет дагы Касым Тыныстановго жүктөлгөн эле. Анан эми совет бийлиги орногондон кийин баардык диний мектептердин баары жабылып калган. Анан кийин атайын баягы сабактар, мисалы үчүн совет мамлекетинде Россиянын учурунда колдонуп келген системалык сабактын баары жоюлгандыктан сабактар мындай долбоор иретинде деп коет. Мисалы үчүн ар түрдүү мектепте, ар түрдүү мугалим ошол окуучулар менен сүйлөшүп эле анан каалаган теманы мезгилге жараша, мисалы үчүн жазында, күзүндө, же болбосо кандайдыр бир чоң саясий окуялар болуп калса, ошого байланыштуу, же болбосо бир саясий кампанияларга байланыштуу гана сабактар кирип калганда, Биз азыр ал жөнүндө айтыш үчүн ошол кезде элестетишибиз керек. Ал кезде кандай эле? Бул туташ сабатсыздык. Эл арасында мындай бүгүнкүдөй теле радио деген жок, гези журнал деген жок. Анан адамдар сабатсыз. Болгону сабаттуу деген айрым молдотон гана окугандар да. Мына ошондой кезде жалпы билим берүү маселесин көтөрүп чыгып, ошону Кыргызстанда жылдырган алдыңкы ишмерлердин бири деп айтсак болот. Бул өзүбүз билебиз, Союз учурунда бул багытта чындыгында абдан зор иш жасалган. Бүгүнкү күндө мына дүйнөдөгү өнүккөн көп мамлекеттерде эле жалпы калктын сабаттуулугу боюнча биздин пайыздык жагынан бизге жетпей калат. Союз убагында өзгөчө көңүл бурулган. Эми ошонун башталышы Касым Тыныстановго туура келген. Ошол киши ушул мектептерди ачуу боюнча, айрыкча башталыш мектептери жанагы светтик багыттагы мектептерди ачуу боюнча, анан жалпы элдин баягы сабатын ачуу боюнча, анан окуу куралдарын чыгаруу багытында ошол кезде абдан күчтүү иш жүргөн. Ошонун башында Касым Тыныстанов турганда, ошол милдетин татыктуу аткара алган инсандардын бири. Касым Тыныстанов 1930 жылы саясий кызматтан кетип, Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, кийин ага жетекчи да болгон. 30 жылдары Кыргыз педагогикалык институтунда лекция окуган Тыныстановго 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессорлук наам ыйгарылган. Ошентип ал профессорлукка жеткен биринчи кыргыз катары тарыхта калды. Сталиндик репрессиянын каардуу жылдарында Касым Тыныстановго улутчул, панисламизм, пантүркизм идеяларына сугарылган, алаш ордочулар менен идеялаш болгон деген айып коюлган. 1937 жылы Москвадан чакыртылып, ошол жылдын 1 августунда камакка алынат. 1938 жылдын 5 ноябрында СССР жогорку аскер сотунун жабык көчмө сессиясында атууга өкүм кылынган. Ал учурда Манастын чыгарабыз деп, ошо Манаска баш сөз жазыш үчүн Москвага жиберген атайын командировкага. Ал учурда Хусейин Карасаев Москвада кыргыз туурасында сөз түзүп аткан. Бул өзү 37 жылдын 36 жылы. Ага чейин партиядан чыгарып, кайра партияга калууна келтирип, агылып, бугулуп, өзүнүн күнөөлөп, өзүнүн күнөөсүн мойнуна алдыртып, сүйлөттүртүп, кыскасы
көп жарылчакка салып алткан мезгил анан Касымды ошол Манаска баш сөз жазасың деп Москвага жиберген. Анткени анда жерде Манаска байланышкан чоң маселе бар. Москвага ошол Манасты чыгармасын баш сөз, анан котормо маселеси бар. Манасты орусча которуп чыгарабыз деген жанагы Тавловский, Липкин дегендерге котормо чыгып алып келген Москвадан, бирок алардын баардыгы начар котормо болуп, жана 46-жылы чыккан Кызыл китеп начар котормо боюнча чыгып кеткен. Ошо боюнча көп кишинин башы кеткен. Аны Поливанов менен Касым айткан, булардын котормосу туура эмес деп. Касымды партиядан чыгарып коюп, Көлөкөдөгү котормо чыгылып, үйгө камап коюп, тигилердин которгонун Касым оңдоп берип турган. Манаска баш сөз жазасың. Биринчи максат. Экинчиси жанагы Москвада тиги жанагы келген котормочуларга жардам бересиң деп жиберген. Ошол мезгилде Касымды дагы чыгыштагы институтуна ага илимий кызматкер кылып ишке алышкан. Ал ошол жакта калып калмак. Мухтар Ауезов Москвада калып атылбай аман калган. Бу кишини бияктан айтат, өзү Касымдын сөзү бар. Кожоюнуң чакырып атса мен барбай коймок белем деп. Келгенде эле немеден перрондон Фрунзе вокзалына келгенде ошол жерден кармайт, колуна кишени салат. Кечинде үйүнө алып барат. Үйүнө алып барып үйүн тинтет, тинтип атканда батман понятой болуп ошол жерде болот. Анан Касымдын кол жазмаларынын баары жоголот. НКВД алып кетти деп коет, бирок Касымдын кол жазмаларынын баары жоголот. Бүгүнкү чейин анын кайда экени белгисиз, бирок а кишинин мындай бир арам оюбуз бар. Мен арам ойдоп жүрөм. Кийинчерээк Касым атылып кеткенден авторлор көп болду. Ошо Касымдын кол жазмаларын ошолор пайдаландыбы, батмары пайдаландыбы деген менде арам ой бар. Муну изилдөө жөнүндө мен изилдеп жүрөм, жазып да жүрөм, ачык кээ бир жерлерде айтып да жүрөм, ушуну карашыбыз керек. Ушундай бир материал таап калсаңар мага бергиле, мен изилдеп жүрөм. Же жазгыла, мен ошо силерден алайын, жазганыңарга шилтеме берип деп жүрөм. Мен арам оюмда Касымдын, анткени Касым илимий грамматика жаза баштаган. Көп китептерди жазган. Кийинчерээк китептер чыкты, муну ачык айтышыбыз керек. Мурда китеп жазбай жүргөндөр аттарын коюп китеп чыгара башташты, Касым атылып кеткен. Андайлар да бар. Бир 1958 жылы 22 январда алы партиялык жактан акталган. 1991 жылы анын сөөгү жүздөгөн саналаштарыныкы менен кошо табылып, ата бейит көрүстөнүнө коюлган. Касым Тыныстанов 1924 жылы агартуу тармагында адистердин таңкыстыгынан улам комиссар, азыркыча айтканда министр болгондугуна карабай өзү китеп жазган. Ошентип ал окуу китебин түзүп, 26 жылы чоңдор үчүн алиппе, 1927 жылы эне тилибиз, 1933 жылы социалдык экономикалык сөздүк, 1934 жылы кыргыз тилинин морфологиясы, кийин кыргыз тилинин синтаксиси, эне тил, жаңы айыл, кыргыз адабият тилинин жаңы долбоору, жаңы алфавит түзүүнүн жаңы принциптери, биздин тил деген аталыштагы эмгектерин жазды. Эң башкысы кыргыз тилин окутуунун эрежелерин жазып, анын баарын түбөлүктүү кылды. Демек ал өлкө тарыхындагы 100 миңдеген мугалимдер менен жазуучуларга дагы түбөлүк устат.